Салам барыңыздарга. Бул сабакта мен Pinduoduo сайтынан товарыбызды кантип возврат кылабыз, дагы акчабызды кантип кайтарып алабыз, ошол боюнча көрсөтүп берем. Бул жерде саатын сүрөтүп турган жерде менин эки товарым көптөн бери турат, жөнү түшпөй атат. Эпидемияга байланыштуу дегенинен убакыт өтүп кетип атат. Мен ошону кайра возврат кылайын деп чечтим. Бул жерде ушундай эки сумка болчу. Эми бул жерде возврат кылыш үчүн бул жерде астындагы ушул жазууну басабыз. Аке көрсөтүп атам. Мына бул жерде ушуну басабыз. Басканда бизде ушундай баракча чыгат. Бул жерде экинчи строчкасында басабыз дагы. Бул жерде возвратты эмнеге кылып атабыз, причинасын белгилейбиз. Мен бул жерде ушул жазууну белгилейм. Бул медленная доставка. Ушуну белгилейм. Андан кийин бул жерге да описаниясын жазыш керек. Бул жерге да мен медленная доставка деп жазып которуп алдым. Ушуну азыр жөнөтөбүз. Бул астында кызылды басабыз. Кайтарып ала турган акчам 53,86 юань. Мынакей. Бул жерде жашыл, бул жерге жеткенде бизге акчабыз биздин эмебизге түшөт. Картабызга түшөт. Ушул жерден карап турабыз. Эми кийинкиси бул кийинки сумканы да кошо возврат кылып коет. Ушул жерди басабыз. Бул 65 юань болгон. Буну деле мен медленная доставка деп туруп астында кызылды басып коем. Мынакей. Возврат кылынды. 65 юань. Бул жашыл, бул жерге жеткенде акчабыз түшөт карточкага. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, мынакей. Бул жерде 7 товар болчу, 5 калды. Экөөсү уже возвратка кетти. Бул жерде товарыбыз ушул саатта турганда, биз эгерде товарды возврат кылсак, акчабыз бизге 100% кайтып келет. Себеби бул ошол магазинде да товарларыбыз бизге жөнөтүлөт. Эгерде товарыбызды ушул грузовикке түшкөндөн кийин возврат кылсак, анда какой-то процентин алып калат. 15-20% курьер алып калат. Себеби курьер өзүнүн ишин аткарып, бул жактан алып кеткендиги үчүн өзүнүн акчасын алып калат, процентин калган акчабыз түшөт. Товар бул жака жеткенде, уже складка жеткенден кийин возврат кылсак, бизге товарыбыз деле акчабыз түшпөй калышы мүмкүн. Себеби бул жерде складта иштегендер биздин товарыбызды ушунча товардын ичинен эмне кылат? Кайра кайтарып, возврат кылып, акчабызды кайтарып бербеши мүмкүн. Ошондуктан эгерде товарды возврат кыла турган болсок, бул жерде турган жеринен возврат кылсак, бизге акчабыз түшөт.